мен өзім қызыққаным үшін беремін ушул суроону, билбейм. Эгер жооп бербесең капа болбойм. Мыногу театралдык амплуа сени кыйнабайбы ушул? Бул эми негизинен театралдык амплуа дегенде туура. Бирок биринчиден алганда мен кайра эле илгерки эне сайлык кыргыздардан кичине мындай жан дүйнөмдү сууруп чыгарганымда. Себеп илгери кыргыздын баатырлары ушундай чүмбөт кийчиген. Эмнеге кечирип коем? Эмнеден? Бунун философиясы эмнеде? Эми илгеркилердин философиясы боюнча, эми изилдөөлөр боюнча кайра эле маалыматтан кичине пас калып калбадыкпы? Ошол себептен илгеркилер боюнча бул мындай түшүнүк болчу экен да. Душманга чыкканда душман о дүйнөдө таанып калбасын дегендей бир түшүнүгү менен да бир жагы. Эми менин өзүм түшүнүгүм боюнча мен сактанганым бул текеберден сактаган нерсе өзүмдү. Көчөдө бет кап жок жүргөндө адамдар улан кетип атат, автограф дебейт эч ким. Себеп эч ким тааныбайт. Бирок тааныгандар болобу? Болуп калат үнүмен тааныгандар бар. Ошон үчүн көп сүйлөбөйм да. Улан, сенин репертуарыңды мен угам да. Биз экөөбүз агайындей, кээде улан мага жаңы жазып аткан ырларын биринчи болуп мага жөнөтөт кээде, туурабы? Агай муну угуп көрүңүз деп. Улан, сен муну илхамды каяктан аласың муну ырларга? Эмне түрткү ушул ырларга? Оор ырлар, чынын айтайын. Мен каяктан алам десем, Алладан алат экенмин. Себеп Аллах Таалам өзү жөнөтөт. Мындайча айтканда, мээме куюп коет. Кээ бир учурда жазып атып, эмне жазып атканымды өзүм билбейм. Кийин гана. Анан жазып бүткөндөн кийин өзүм окугандан кийин түшүнөм, бирдеме жазыптырмын деп. Чынына келгенде өзүмдүн жеке турмушумда сүйлөгөн сөздөрүм, колдонбогон сөздөрүм менен ыр жазып коем. Ал сөздөрдү өзүм деле билбечмин, бирок жазылгандан кийин билген экенин билет экенмин да. Мына кубулуштан өзүң коркпойсуңбу? Каяктан? Мына кубулуштан. Чачун адам жөн жүрүп эле бир күн жазып койду, жазганын билбей калды. Бул коркунучтуу нерсе го өзүнүн затында. Жок, эми коркунучтуу болгону менен. Же мен туура эмес түшүндүмбү? Жок, туура эмес түшүндүңүз. Бул андай коркунучтуу эмес, эми бул илхам деп айтып калат, илхом деп айтабыз. Бул кызыктуу да. Себеп биринчиден жүрөк иштейт. Жүрөк иштейт, акыл иштейт. Анан ошол жазып атканда тердеп да кетесиң, ойлонуп да кетесиң, анан ошол окуяга кирип да кетесиң. Бул кадимки эле чыгармачылык илхамбы? Ооба, кадимки эле. Кадимки эле чыгармачылык илхам. Ооба. Жанагы биз толгонуп, монтип кыйналып, чыкпайт, эки жакка басып, чуркап, кээде жумалап жатып каласың, эч нерсе келбейт. Ошондой эле илхамбы? Эми илхамдын ар кандай түрү бар. Эми башыма келгени, мисалы кээ бирөө түштө келет. Түшүмдө келет, ырлар түшүмдө келет. Ойгонуп алып жазып мен деле түшүмдө көрөм көп көрсөтүүлөрдү. Кээ бирөөнү атайын жазам, бирок атайын жазганым анча болбойт. Башын баштап берсем, арды кетип калса, анда Аллага шүгүр дейм. Аллахым берип коюптур ойду дейм да. Кээ бирде баштап келип токтоп калса, анда жазбайм, аны тийбейм. Себеп арты жок анын, жазылбайт. Ошон үчүн мен үчүн бул коркунучтуу эмес, себеп кайра эле мен оюмча, кайра эле тарыхымдын башын чукуп келсем, сизге маңдайымда отурасыз, сизге Аллага шүгүр дейм, себепкер болуп мени ошо динге алып келгениңиз. Эсиңизде да 2004-жылы түшүнүгү жок жашаган уланды. Ошондо сиз биринчи болуп ушу КТРден улан жүр жума намазга дегенсиз. Ошондо Мыктыбек ажы мен түшүнбөйм, эмнеге барам деп суроо бердим эле. Сиз ал өтө жөнөкөй эле түшүндүрүп, жүрөгүмүзгө мындай киргизип койгонсуз. Ошондо ошол жума намаз азыркыга чейин эсимде. Себеп ошону кыйналып жүрүптүрмүн көрсө. Могу дүйнөдө болгон информацияны ушул акылга сыйдыра албай, батыра албай, чачырандуу болуп жүрүптүрмүн. Ордун таппай деген. Ооба. Анан ошондо мен жума намаздан кийин сиз ошондо мага айткансыз, ыйлап дуа кылып кой, жашооң проблемаңды айтып кой, Аллах айтып кой деп. Мен чын сиз айткандай кылдым. Жашым чыкты, жүрөгүм эзилди. Ошол күндөн баштап Аллахым ошол ыйман нурун кичине берип коюптур да, калганы өзүбүздөн да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дегеним, азыр кылып аткан ишиме, жазып аткан ырларыма кайра эле мен өтө кылдаттык менен ар бир жазган текстти да карайм да. Кокус бирөөгө жазган сөзүн жалакасы тийип кетпесин, же болбосо бир адамга тийбесин, же болбосо коомго тийип кетпесин. Ошон үчүн мен өзгөчө мындайча айтканда баарыбыз көрүп турган эле маалыматты мен ыр менен жазам. Мен эчтекени ойлоп тапкан жерим жок. Мен башка бир нерсени таңуулаган жерим жок. Мен көрүп турган нерсени эле ыр менен жазам. Реалдуулук. Реалдуулук. Ошон үчүн ойлойм да, ошол 2004-жылы
Аллахым сизди себепкер кылып мага жөнөтпөсө, Кудай билет мен азыр кандай ырларды жазмак элем. Мен ойлойм, мен болбосо башка бири келсе керек эле. Сендей жакшы балдарды Кудай туура жолго койбой койсо адилетсиздик болмок. Бул адамдын өзүнүн жүрөгүнөн да кара. Биз болгон себепкербиз буга.